9 балам бар. Кичиси 3-тө. Мисалы биз кичине тыйын болгондо бир мешок un алсак, бир мешок un 20 күнгө жетет. Ал албасак килограммдап алып жейбиз. 1 литр майды бир жума экономдоп колдонобуз. Перизат Дүйшеева Бишкекте турат. Анын туруктуу жумушу жок. Үй бүлөсү Дордойго жакын жаңы конуштардын биринде күнүмдүк тапкан каражаты менен жашайт. Кээде кийим кечесин алсаң, дептер ручкасы калып калат, дептер ручкасын алсаң, тамак ашы калып калат, бирине тартсаң бирине жетпейт. Экономикалык каатчылык биринчи кезекте калктын аярылуу катмарына оор тийди. Расмий түрдө инфляция 9,7% деп айтылганы менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттады. Бул ыктыярчылар ай сайын колунда жок үй бүлөлөргө тамак аш таратып турат. Пандемияга чейин бир айда 50-ге жакын, 60-га жакын үй бүлө кайрылып келсе, азыркы учурда бир айда 120-130-га чейин жетип кетип атат, 2 эсе өстү. Анын арасында мисалы операцияларды санабаганда бул азык-түлүк менен кайрылгандар. Дүйнөлүк банк былтыр Кыргызстанда 40 000 адам жумуш ордунан айрылганын аныктады. Коронавирус пандемиясынан келип чыккан кризис быйыл да уланып, жыл аягында өлкөдө жакырчылык кеминде дагы 4%га өсүшү күтүлүүдө. Бул көрсөткүч өлкөдө ар бир 3-чү адам жардамга муктаж болот дегенди билдирет. Өткөн жылы жеке сектор, волонтерлор, ишкерлер мамлекеттин жумушун жасап койду. Жакырларга жардам ыргытты, берди. Финансылык коопсуздук жаздыкчасы бир гана ишканаларга иштебей, элге да иштеп берди. Бирок бул жылы ал акчалар түгөндү. Мурдагыдай болбой калышы мүмкүн, азыраак болот. Бул деген албетте социалдык багы жарылууга өбөлгө түзүшү мүмкүн да, шарт түзүшү мүмкүн. Дүйнөлүк банктын аныктамасына ылайык, күнүмдүк кирешеси $2 жетпеген жарандар жакыр катмарга кирет. Кыргызстанда бул минималдык жашоо керектөөсү менен ченелет. Жана ал айына 5358 сомду түзөт. Улуттук статком бир айлык кирешеси 2700 сомдон төмөн болгон жарандарды гана жакырчылыкта жашап жатат деп эсептейт.